11 bölüm. Бардык ысрайылдыктар Хебронго Дөөттүн алдына чогулушту да мындай дешти: Биз сенин сөөгүңбүз жана денеңбиз. Мурун эле Шабул падыша болуп турганда эле сен Ысрайылды алып чыгып, алып кирип тургансың. Ошондо Кудай Теңириң сага мындай деген: Менин элим Ысрайылды сен кайтарасың. Менин элим Ысрайылга сен жол башчы болосуң. Ошентип Ысрайылдын бардык аксакалдары Хебронго падышага келишти. Дөөт Теңирдин алдында Хеброндо алар менен келишим түздү. Алар Теңирдин Шамуэл аркылуу айткан сөзү боюнча Дөөттү Ысрайылга падыша кылып майлашты. Дөөт менен бүт ысрайылдыктар Иерусалимге, башкача айтканда Жебуска бет алышты. Ал жерде ошол жердин жергиликтүү тургундары Жебустуктар жашашчу. Жебустун тургундары Дөөткө: Бул жака сен кирбейсиң дешти. Бирок Дөөт Сион сепилин басып алды. Ал Дөөттүн шаары болуп калды. Дөөт ким баарынан мурда Жебустуктарды кыйратып кирсе, ал жетекчи жана аскер башчы болот деди. Ошондо баарынан мурда Серуянын уулу Жояб кирип аскер башчы болуп калды. Дөөт ошол сепилде жашагандыктан аны Дөөттүн шаары деп атап калышты. Ал Милодон тартып шаарды тегерете бүт айланасын кайрадан курду. Жояб болсо шаардын калган бөлүгүн жаңыртып чыкты. Дөөт чоң ийгиликтерге жетип, зоболосу көтөрүлө берди. Себайот Теңир аны менен болду. Теңирдин сөзү боюнча Дөөттү Ысрайылга падыша коюш үчүн бардык ысрайылдыктар менен бирге анын падышачылыгын колдогон эң күчтүү адамдарынын башчылары булар. Дөөттүн эр жүрөк адамдары булар: 30 жоокердин башчысы Ахаман уулу Жашобам. Ал найзасын 300 кишиге көтөрүп, аларды бир жолку салгылашта талкалады. Андан кийинкиси 3 эр жүрөктүн бири Акояктык Додонун уулу Элазар. Ал Дөөт менен Паз Дамимде болгон. Ал жерге пелиштиликтер согушууга келишкен. Ал жерде талаанын бир бөлүгүнө арпа себилген болчу. Ысрайылдыктар пелиштиликтерден качып жөнөштү. Бирок алар талаанын ортосуна туруп, аны сактап калышты. Пелиштиликтерди кыйратышты. Ошондо Теңир аларга улуу куткарылуу тартуулады. Пелиштиликтердин кошууну Репа уулдарынын жерине жайланышкан кезде 30 баатырдын бул 3 кол башчысы аскага чыгып Дөөткө Адулам үңкүрүнө келишти. Ошол кезде Дөөт бекемделген жерде болчу. Пелиштиликтердин күзөт аскерлери болсо ал кезде Бейтлехемде турган. Дөөт абдан суусап, ким дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан суу алып келип, менин суусунумду кандырат деди. Ошондо бул 3 эр жүрөк пелиштиликтердин кошуунун жарып өтүп, дарбазанын жанындагы Бейтлехем кудугунан суу сузуп, Дөөткө алып келип беришти. Бирок Дөөт ичкиси келген жок. Ал сууну Теңирдин даңкы үчүн төгүп салды да мындай деди: Теңир, мени ушул сууну ичкенден сакта. Өлүмгө баш койгон бул эр жигиттердин канын ичмек белем. Анткени булар өз өмүрүн тобокелге салып, суу алып келишти деди. Ошентип ал сууну ичпей койду. Бул 3 эр жүрөк ушундай ирдик кылган. 3 баатырдын ичинен Жоябтын бир тууганы Абышай башчы болчу. Ал өз найзасы менен 300 адамды өлтүргөн. Тигил үчөөнүн арасында анын кадыры бар эле. Үчөөнүн ичинен ал эң атактуусу болгон. Ал экөөнүн башчысы болгон, бирок тигил үчөөнү тең келчү эмес. Улуу иштерди кылган Капсеелдик эр жүрөк адам Жоят уулу Беная. Беная Мааптык Ариэлдин 2 уулун өлтүргөн. Ак карлуу кышта орго түшүп, арстанды өлтүргөн. Ал бою 5 чыканак болгон Мисирлик Алп адамды өлтүргөн. Мисирлик Алптын колундагы найзасы токуучу куралдын баканындай эле. Бирок алага сойыл менен чыгып, Мисирликтин колундан найзасын жулуп алып, аны өз найзасы менен өлтүргөн. Жоят уулу Беная мына ушундай кылган. Тигил 3 эр жүрөктүн арасында анын кадыры бар эле. Ал 30дун эң атактуусу эле, бирок үчөөнү тең келчү эмес. Дөөт аны өз буйруктарын аткарган жакын кишиси кылып койду. Ал эми жоокерлердин эң күчтүүлөрү булар: Жояптын бир тууганы Асаел, Бейтлехемдик Додо уулу Элханан, Арордук Шамот, Пелондук Хейлес, Текоялык Икеш уулу Ира, Анатоттук Абиезер, Хушалык Сипкай, Акояктык Илай, Нетопалык Марай, Нетопалык Баана уулу Хейлет, Бенджаминдин гибасынан Рибайдын уулу Итай, Пиратондук Беная, Нахалей Гаашалык Хурай, Аравиялык Абиел, Бакарымдук Азмабет, Шаалбондук Элиахпа, Гизондук Ашаимдин уулдары Арардык Шагей уулу Джонатан, Арардык Сакар уулу Ахиям, Урдун уулу Элипал, Мехейралык Хейпер, Пелондук Акия, Кармелдик Хесро, Эзбайдын уулу Наарай, Натандын бир тууганы Жоэл, Агринин уулу Мипхар, Амондук Селек, Бейроттук Нахрай, Серуянын уулу Жояптын курал көтөрүп жүрүүчүсү, Житрилик Ира, Житрилик Гареп, Кеттик Ури, Аклайдын уулу Забат, Рубейиндик Шиза уулу Адынай, ал Рубейиндиктердин башчысы, анын да 30 эр жүрөк кишиси болгон.
Мааханын уулу Ханан, Митнилик Жошапат, Аштароттук Узия, Ароердик Хотамдын уулдары Шама менен Жейел. Шимринин уулу Жедияел жана анын бир тууганы Тистик Жоха. Махабимдик Элиел, Элнаамдын уулдары Жерибай менен Жашабия жана Мааптык Житма. Метсобайдан чыккан Элиел, Обейд жана Жасиел. 12 бөлүм. Дөөт сыкылакта Киштин уулу Шабулдан жашынып жүргөн кезде салгылашта ага жардам берүү үчүн келген эр жүрөк адамдар булар. Алар жаа менен куралданган, оң колу менен да сол колу менен да ташыргыткан, жаа тарткан адамдар болушкан. Алар Бенжаминден тараган Шабулдун бир туугандары. Эң башкысы Акиезер, андан кийинкиси Жааш, булар Гибалык Шемаянын уулдары, Азмабеттин уулдары Жезиел менен Пелет, Анатоттук Бирак менен Жею. 30-дун ичинен эр жүрөк 30-ду башкарган Гибондук Жишмая, Жеремия, Жахазиел, Жоханан жана Гедейралык Жозабат. Элузай, Жеримот, Беалия, Шемария, Харуптук Шепатия, Элкана, Жишия, Азариел, Жоезер жана Жашабам. Корактыктар. Гедорлук Жерохамдын уулдары Жоела менен Зибадия, калкан найза менен куралданган эр жүрөк жоокер, Гаттык аскерлер чөлгө дөөт жашынган бекемделген жерге өтүп келишти. Алар жүздөрүндө арстандын сүрү бар, тоодогу жейрендей тез чуркаган адамдар эле. Башчысы Эзер, экинчиси Обадия, үчүнчүсү Элияб, төртүнчүсү Мишмана, бешинчиси Жеремия, алтынчысы Атай, жетинчиси Элиел, сегизинчиси Жоханан, тогузунчусу Элзабат, 10-чусу Жеремия, 11-чиси Махбанай. Гаттын бул уулдары аскер башчылары эле, кичүүсү 100 башы, улуусу 1000 башы. Биринчи айда Иордан дарыясы ташкындап турган кезде Иордандан өткөн ушулар болчу. Алар өрөөндүн чыгыш менен батышында жашагандардын баардыгын туш-тушка кууп жиберишкен. Дөөттүн сепилине Бенжамин менен Жүйүттүн уулдарынан да өтүп келишти. Дөөт алар тосуп чыгып, эгерде силер мага жардам бергени, тынчтык ой менен келсеңер, анда менин жүрөгүм силер менен бирге болсун. Менин колумда жамандык жок болгонуна карабастан, 200-дүүлүк менен душмандарымдын колуна салып бергени келсеңер, анда ата-бабаларыбыздын Кудайы көрүп турат. Ал өзү жазалайт деди. 30-дун башчысы Амасайды рух каптап, ал: "Тынчтык сага, дөөт. Биз сени мененбиз, Жишайдын уулу. Тынчтык сага, жардамчыларыңа да тынчтык, анткени сага Кудайың жардам берип жатат" деди. Ошондо дөөт аларды кабыл алып, аскер башчы кылып койду. Дөөт периштиликтер менен бирге Шабулга каршы согушка бара жатканда, Менаше тукумунан да кээ бирөөлөр дөөт тарапка өтүп кетишкен. Бирок дөөт аларга жардам берген эмес, себеби периштиликтердин башчылары өз ара кеңешип, биздин башыбызга мүшкүл түшүрүп, ал өз мырзасы Шабул тарапка өтүп кетет деп, аны артка жөнөтүп жиберишкен. Дөөт сыклакка кайтып келе жатканда, Менашенин миңбашлары Аднак, Жозабат, Жедияел, Михаэл, Жозабат, Элию жана Силтай ал тарапка өтүштү. Алар дөөткө сансыз аскерлер менен согушууда жардам беришти. Бул адамдардын баары эр жүрөк адамдар жана аскер башчылар болушкан. Ошентип дөөткө күн сайын жардамга келе беришкендиктен, анын аскери Кудайдын аскериндей көп болду. Теңирдин сөзү боюнча Шабулдун падышачылыгын дөөткө өткөрүш үчүн ага Хебронго келген аскер башчылардын саны мынча болду. Жүйүт уулдарынан калкан жана найза көтөрүп согушка даяр тургандардын саны 6800. Шимондун уулдарынан кошуундагы эр жүрөк адамдардын саны 7100. Леби уулдарынан 4600. Аарондун уруусунан Жоят төрө аны менен 3700 адам. Эр жүрөк жигит Садок жана анын уруусу 22 башчы. Шабулдун бир туугандарынан, Бенжаминдин уулдарынан 3000, бирок алардын көпчүлүгү дагы эле Шабулду жактап турушкан. Ипраим уулдарынан өз урууларында атагы чыккан кайраттуу адамдардын саны 20800. Менашенин жарым уруусунан дөөттү такка отургузуу үчүн барып, атайын аттары аталган адамдардын саны 18000. Исахардын уулдарынан Исраил элинин качан эмне кылуу керек экенин билген акыл эстүү адамдар келишти. Алардын башкы адамдарынын саны 200 эле. Алардын бардык бир туугандары алардын айткан сөзү менен жүргөн. Забулун уруусунан согушка даяр турган, ар түрдүү согуш куралдары менен куралданган, катарда бир кишидей турган 50 000 жоокер. Напталы уруусунан 1000 жолбашчы, алар менен калкан жана найза көтөргөн 37 000 жоокер. Дан уруусунан согушка даяр турган 28 600 жоокер. Ашыр уруусунан согушка даяр турган 40 000 жоокер. Иордандын аркы бетинен Рубейн, Гат урууларынан жана Менашенин жарым уруусунан ар кандай согуш куралын көтөргөн 120 000 жоокер. Бул жоокерлердин бардыгы катарга тизилип, дөөттү бүткүл Исраилга падыша кылып көтөрмөкчү болуп, чын жүрөктөн Хебронго келишти.
Бүт Исраил эли да дөөттү такка отургузганга макул эле. Алар ал жерде дөөттүн жанында 3 күн болуп ичип жешти. Анткени бир туугандары аларга бардыгын даярдап коюшкан эле. Ошондой эле алардын жакындары да Атүгүл, Забулун, Напталы, Исахар уруулары да жей турган азыктарды төөлөргө, эшектерге, качырларга, өгүздөргө жүктөп келишкен. Un, анжир, мейиз, шарап, зайтун майы, бодомал, майдамал өтө мол келди. Анткени Исраил элинин кубанычы койнуна батпай турган эле. 13 бөлүм. Ортоңордо бир туугандык сүйүү дайыма болсун. Меймандос болууну унутпагыла, анткени кээ бирөөлөр өздөрү билбестен периштелерди коноктошкон. Өзүңөрдү туткунга алынгандар менен чогуу туткунга алынгандай эсептеп, туткунга алынгандарды эсиңерден чыгарбагыла. Өзүңөр азап чегип жаткандай болуп, азап чегип жаткандарды эсиңерден чыгарбагыла. Никеңер адал болсун, нике төшөгүңөр булганбасын. Бузулгандар менен нике бузгандарды болсо, Кудай соттойт. Дүние кор болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Кудай сөзүн айткан насаатчыларыңарды унутпагыла. Алардын өмүрүнүн акырын карап, алардын ишеним жолун жолдогула. Иса Машаяк кече кандай болсо, бүгүн да ошондой жана түбөлүккө ошол бойдон. Ар кандай жат окутууларга кызыкпагыла, анткени жүрөгүңөрдүн тамак ашка байланыштуу расмилер менен эмес, ырайым менен бекемделгени жакшы. Ал расмилерди кармангандар пайда табышкан эмес. Биздин курмандык чалынуучу жайыбыз бар. Жыйын чатырынын кызматчыларынын андагы курмандыктан жегенге укугу жок. Анткени башкы ыйык кызмат кылуучу курмандыкка чалынган малдын канын күнөөлөрдүн тазаланышы үчүн ыйык жайга алып кирет. Малдын эти болсо кошуундун сыртында өрттөлөт. Ошол сыяктуу Ыйса да өз каны менен адамдарды ыйыктоо үчүн шаар дарбазасынын сыртында азап чекти. Ошондуктан кошуундун сыртына чыгып ага баралы. Ал көргөн кордукту биз да көрөлү. Анткени биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок, келечектегини эңсеп жатабыз. Ошондуктан Кудайга мактоо курмандыгын, башкача айтканда, анын ысымын даңктаган ооз курмандыгын Ыйса аркылуу тынымсыз алып келели. Кайрымдуулук иштерин кылууну жана бири-бириңерге жардам берүүнү унутпагыла. Анткени мындай курмандыктар Кудайга жагат. Жетекчилериңерге баш ийгиле, моюн сунгула. Себеби алар силер үчүн жооп бере турган адамдар катары, силердин жаныңар үчүн күндүр-түндүр кам көрүшөт. Алар үшкүрүн эмес, кубаныч менен кам көрүшү үчүн баш ийгиле. Алардын үшкүрүнө кам көргөнү силер үчүн пайдасыз. Биз үчүн сыйынгыла. Абийирибиздин таза экенине бекем ишенебиз. Анткени өзүбүздү бардык нерседе туура алып жүрүүгө аракет кылабыз. Силерге тезирээк барышым үчүн сыйынып турушуңарды өзгөчө суранам. Койлордун улуу кайтаруучусун, биздин Теңирибиз Ыйса Машаякты түбөлүк келишимди ырастаган кан менен тирилткен, тынчтыктын булагы болгон Кудай өзүнүн эрки аткарылышы үчүн Ыйса Машаяк аркылуу силерде өзүнө жага турганды жаратып, силерди ар кандай жакшы ишке жөндөмдүү кылсын. Ал кылымдан кылымга даңтала берсин. Амин. Бир туугандар, силерден суранарым, бул насаатты кабыл алгыла. Мен силерге көп деле жазган жокмун. Бир тууганыбыз Тиметейдин бошотулганы тууралуу кабардар болгула. Эгерде ал тез арада келсе, мен аны менен бирге силерди көргөнү барам. Жетекчилериңердин баарына жана бардык ыйыктарга салам айтып койгула. Италиялыктар силерге салам айтып жатышат. Кудай баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин. 7 бөлүм. Кудай Теңир мага мындай көрүнүш көрсөттү. Мына, жайкы чөп чыга баштаганда Теңир чегирткени жаратты. Ал чөп падышанын чөп чабыгынан кийин чыккан чөп эле. Чегиртке жердеги чөптөрдү жеп бүткөндө, мен Кудай Теңир ырайым кыла көр, жакып кантип туруштук берет. Ал өтө эле кичине дедим. Ошондо Теңир өкүнүп, андай болбойт деди. Кудай Теңир мага мындай көрүнүш көрсөттү. Мына, жазалаш үчүн Кудай Теңир от чыгарды. Ошондо ал от түпкүрдөгү чоң сууларды, жердин бир бөлүгүн жалмады. Ошондо мен, Кудай Теңирим, токтото көр, жакып кантип туруштук берет. Ал өтө эле кичине дедим. Ошондо Теңир өкүнүп, бул да болбойт деди. Ал мага мындай көрүнүш көрсөттү. Мына, Теңир тик дубал үстүндө турат. Анын колунда жипке асма коргоошун салмоор бар. Теңир мага, Амос, сен эмнени көрүп турасың деди. Мен жипке асма салмоорду деп жооп бердим.
Анан Теңир мындай деди: "Мына мен өз элим Ысрайылдын ортосуна жипке асма салмоор коем. Мындан ары ага кечирим кылбайм. Исхактын курмандык чалынуучу бийиктиктери кыйратылат. Ысрайылдын ыйык жайлары талкаланат. Жаробамдын тукумуна кылыч менен каршы чыгам." Бейтелдин ыйык кызмат кылуучусу Аматсия Ысрайылдын падышасы Жаробамга мындай деп айттырды: "Амос Ысрайылдын арасында сага каршы козголоң чыгарып жатат. Анын бүт сөздөрүнө жер чыдай албайт. Анткени Амос мындай деп жатат: Жаробам кылычтан өлөт, Ысрайыл болсо өз жеринен сөзсүз туткундалып кетет." Анан Аматсия Амоско мындай деди: "Көрөгөч, тезинен кет. Жүйүт аймагына кач. Ошол жерде нан жеп, ошол жерде пайгамбарчылык кыл. Ал эми Бейтелде мындан ары пайгамбарчылык кылба, анткени бул жер падышанын ыйык жайы, падышанын үйү." Ошондо Амос Аматсияга мындай деп жооп берди: "Мен пайгамбар эмесмин, пайгамбардын уулу да эмесмин. Мен койчу болчумун, тыт дарагын өстүрчүмүн. Бирок Теңир мени койгороодон алып, мага мындай деди: Бар, менин элим Ысрайылга пайгамбарчылык кыл. Эми Теңирдин сөзүнө кулак сал. Сен мага Ысрайылга каршы пайгамбарчылык кылба, Ысхакка сөз сүйлөбө деп жатасың. Ошон үчүн Теңир мындай дейт: Шаарда сенин аялың бузуктук кылат, уулдарың менен кыздарың кылычтан өлөт, сенин жериң жер бөлгөн аркан менен бөлүнөт, өзүң болсо таза эмес жерде өлөсүң. Ысрайыл өз жеринен сөзсүз куулуп чыгат." Экинчи бөлүм. Ошол күндөрдө Рим императору Август бүт өлкөдө эл каттоо болсун деген буйрук чыгарды. Бул Кибрени Сирияны башкарып турган убакта болгон биринчи эл каттоо эле. Ошондо каттоодон өтүш үчүн ар ким өз шаарына барды. Жусуп да Галилеядагы Назарет шаарынан Жүйүт аймагына, Дөөттүн шаары Бейт-Лехемге жөнөдү. Анткени ал Дөөт падышанын тукумунан эле. Ал өзү менен уадалашып койгон кош бойлуу аялы Мариям менен бирге каттоодон өтмөкчү болду. Алар Бейт-Лехемге келишкенде Мариямдын төрөөр маалы келип, тун уулун төрөдү. Аны ороп сарайдагы акырга жаткырды. Анткени мейманканада аларга орун жок болчу. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр" деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Периштелер асманга көтөрүлүп кеткенден кийин койчулар бири-бирине: "Жүргүлө Бейт-Лехемге баралы да, ал жерде эмне болгонун, Теңирдин бизге эмне жөнүндө жарыялаганын көрөлү" дешти. Алар шашылыш түрдө келишип, Мариям менен Жусупту акырда жаткан наристени көрүштү. Аларды көрүшкөндөн кийин бул наристе жөнүндө уккандарын айтып беришти. Ошондо угуп тургандардын бардыгы койчулардын сөздөрүнө таң калышты. Мариям болсо бул сөздөрдүн бардыгын көңүлүнө түйүп, эсине сактады. Койчулар көргөндөрүнүн, уккандарынын баары периштенин айткандай болгон үчүн Кудайды даңктап, мактап кайра кайтышты. 8 күндөн кийин наристени сүннөткө отургузууга мезгил жеткенде, анын ысымын Иса деп коюшту. Бул ысым наристе бойго бүтөлөктеле периште тарабынан коюлган эле. Мусанын мыйзамы боюнча алардын тазалануу убагы бүткөндөн кийин алар Исаны Теңирдин алдына алып баруу үчүн Иерусалимге алып келишти. Анткени Теңирдин мыйзамында сүннөткө отургузулган ар бир тун эркек бала Теңирге арналсын деп жазылган. Алар Теңирдин мыйзамы боюнча 2 бактек же 2 жаш көгүшкөндү курмандыкка чалуулары керек эле. Ошол убакта Иерусалимде Шымыйон деген адам жашачу. Ал Исраил элинин соороноор мезгилин күтүп жүргөн, Кудайдан корккон, ыйык рухтун жетеги менен жашаган адил адам эле. Ага ыйык рух тарабынан Теңирдин машаягын көрмөйүнчө өлбөйсүң деп алдын ала айтылган эле. Ал ыйык рухтун жетеги менен ибадатканага келди. Мыйзамды аткаруу үчүн ата-энеси наристе Исаны ибадатканага алып келишкенде, Шымыйон аны колуна алып, Кудайды даңктап мындай деди: "Эгедер Теңирим, эми өз сөзүң боюнча өз кулуңду тынчтык менен кое бересиң. Анткени мен сенин бардык элдердин алдында даярдаган куткарууңду, бутпарастардын көзүн ача турган жарыкты, Исраил элиңдин даңкын көрдүм." Наристе жөнүндө айтылган сөздөргө Жусуп да Мариям да таң калды.
Анан Шымыйон аларга батасын берип, наристенин энеси Мариямга бул наристе Исраил жеринде көптөрдүн жыгылуусунун жана көптөрдүн жогору көтөрүлүүсүн талаш тартыштын себепкери болот. Көптөрдүн жүрөктөгү ойлору ачылат. Ал эми сенин жүрөгүң тилингендей болот деди. Ошол жерде Ашыр уруусунан чыккан Пануэль кызы Анна деген карыган пайгамбар аял бар эле. Ал күйөөсү менен 7 жыл гана жашаган. 84 жаштагы бул жесир аял орозо кармап сыйынып, Кудайга күнү-түнү кызмат кылып, ибадатканадан кетчү эмес. Ошол учурда ал да келип, Теңирди даңктап, Иерусалимдин эркиндикке чыгуусун күтүп жүргөндөрдүн бардыгына ал жөнүндө айтып берди. Алар Теңирдин мыйзамында көрсөтүлгөндүн бардыгын аткарышкандан кийин Галилеядагы өздөрүнүн Назарет шаарына кайтып келишти. Бала күчкө толуп акыл кирип чоңое берди. Кудай ага батасын берип жатты. Жыл сайын Исанын ата-энеси Иерусалимге Пасах майрамына барышчу. Иса 12 жашка чыкканда да алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамга барышты. Майрам күндөрү аяктап үйлөрүнө кайтышканда өспүрүм Иса Иерусалимде калып калды. Муну Жусуп да анын энеси да байкаган жок. Аны башкалар менен келе жатат деп ойлошту. Бир күн жол жүрүшкөндөн кийин алар аны туугандарынын жана тааныштарынын арасынан издей башташты. Таппай койгондон кийин аны издеп кайра Иерусалимге келишти. 3 күндөн кийин аны ибадатканадан устаттардын ортосунда сөз угуп, суроо берип отурган жеринен табышты. Угуп отургандардын бардыгы анын акылына жана берген жоопторуна таң калышты. Ата-энеси аны көрүп таң калды. Энеси ага: "Балам, бул эмне кылганың? Атаң экөөбүз сарсанаа болуп, сени издеп жүрөбүз" деди. Иса аларга: "Мени эмнеге издейсиңер? Атамдын үйүндө болушум керек экендигин билген эмес белеңер" деди. Бирок алар айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнүшкөн жок. Анан Иса ата-энеси менен Назаретке келди. Ал ата-энесине тил алчаак болду. Энеси болсо бул сөздөрдүн баарын көкүрөгүнө түйүп жүрдү. Иса жетилип акыл эске толду. Ал Кудайдын да, адамдардын да сүймөнчүгү болду.